Талант издейт деп биздин Жаркынай кызыбыз эң жакшы тема алган экен. Менимче бул тема бүгүн ишке ашты деп ойлойм. Эми кемчилдиги жок, башталган иш болбойт. Ар бир үй бүлөдө иш баштасаң дагы сөзсүз түрдө үй бүлөдө кемчилик менен баштайт. Үй бүлөдө да ар кандай талаш тартыш болот. Негизинен эне катары, бүгүнкү катышуучу катары мен ыраазычылык билдирем. Эми көч бара-бара түзөлөт. Мүмкүн мындан укмуш жакшы нерселер чыгар. Мына бүгүн жаштар чыгып атат, жакшынака болуп, кимдер чуркап атышат, мына журналисттер жүрөт, телевидение жүрөт. Эми бардыгыңардын ишиңерге ийгилик каалайм. Жалпы жонунан айтканда абдан жакшы өттү деп ойлойм. Анан калган нерсенин бардыгы иште боло турганда нерселер болот. Анан өзгөчө апалар бардыгыңар сонун болуп катышып бердиңер, ырдадык, бийледик, ичибиздеги жакшы нерсенин баарын айттык. Кудай ушуну кут кылсын. Бир да жолу келбеген нечен деген апалар бар, нечен деген таланттар бар, бир жака чыга албаган. Ошонун баарына тырнактай болсо дагы аракет кылган. Мен ушу Жамбулат Айжаркын экен аты, ушуңузга ыраазычылык билдирем. Мен тааныбайм дагы, башка да кылбайм, бирок кандайдыр бир себептер менен мен да катышууга туура көрдүм. Анан менин тобумду көрдүңүздөр, апалар Акбакай этно-фольклордук топ, ушул топко келип жардам катары дагы өзүбүз дагы келип бир кол кабыш кылып, анан кийин өзүбүз да өнөрүбүздү сиздерге тартуулап кетели дедик. Бир үйдүн кызындай, бир үйдүн баласындай болгон энелерим бар, сиңдилерим бар, бирок биз ушу жакшы ийгиликке кантип жетиштик? Биз бирибизди бирибиз укканыбыздан, бирдей сөз сүйлөгөнүбүздөн, бирдей ыр жаттаганыбыздан, талапты катуу койгон кезде гана биз ушундай ийгиликке жеттик. Биз бүгүн кыпындай да чекесин көрсөтө алган жокпуз. Бирок бардыгы капка түйүлүп келген боюнча биздин жүрөгүбүздө аны келечекте көрсөтө беребиз. Анан жалпы жолунан апалар силерге рахмат, уюштурган эки кызга рахмат, могу кичинекей кыздарга рахмат. Келечегиңер кең болсун, дайыма жакшылыктын ээси болгула. Ушундай талабы бар адам иш кылат. Жөнөкөй адам кайнанайын аны кылам, кайнанайын деп коет. Анан сага чоң рахмат, чоң кыз. Бүгүн эми кейишиң мүмкүн, кыйналышың мүмкүн, бирок анын баары жакшы иштин башарты деп эсептешиң керек. Кайсы учурда жакшы ишке кабылам деген адам мээнет кылат, эмгектенет, чуркайт сынчылап. Мына бүгүн чоң рахматыбызды айтып ак батабызды беребизде отурабыз. Жакшы жерге келдик, жакшы эс алдык, жакшы тамактарды ичип атабыз. Адам баласы алдыны көздөй умтулганда гана ийгиликке жетишет. Анан жалпы апалар сиздерге мен ыраазычылык билдирем. Апаларымдын атынан ушундай бир биндикте болуңуздар, биргеликте болуңуздар. Биз апалар чындыкка баш ийишибиз керек, чындыкты көздөй басышыбыз керек дайыма. Анан биз ушу ааламды болбосо дагы кыргыз элин көбөйтө алабыз, кыргыз элине жакшылык алып келе алабыз, кыргыз элин ийгиликке жете алабыз. Анткени бейишенин таманында апалар баарыңарга ыраазычылык билдирем. Жакшы болсун, мындан аркы этаптарындагы ушундай сүйүнүч менен артында майкөл болуу агып калган байлыгы менен, башказы менен Жаркынай жеңип алсын.